Урматтуу доктор Мухаммед Аль Жасер мырза, сиз менен кайрадан жолугушуп жатканыма мен кубанычтамын. Глазго шаарында сиз экөөбүз жолугуштук элек, ошону жылуу сезимдер менен эстеп жүрөмүн. Кыргыз Республикасы Ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташып жүргөнүнө биз абдан ынтызарбыз. Алгач сизге жана сиз жетектеп турган Ислам өнүктүрүү банкынын Кыргызстанга берип жаткан жардамдар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жарлыгыма ылайык 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү боюнча программага кол койгонмун. Улуттук программа кабыл алынган. Өнүктүрүүнүн улуттук программасы экономикалык, социалдык жана жашыл энергетикалык ушундай пландарды ишке ашырууга багытталган. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул программаларды ишке ашырабыз деген үмүттөмүн. Ушуга байланыштуу ушул жылдын 24 июлунан тартып 28 июлуна чейин Ислам өнүктүрүү банкынын миссиясы Кыргызстанда күтүлүүдө. Бул миссиянын негизги максаты Кыргыз Республикасы менен биргеликте ушул түзүлгөн программаны аягына чыгаруу боюнча, стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ушундай терең сиздер менен биздин ишибиз айкалышат деп ишенем. Өнөктөштүктүн стратегиясынын алкагында Кыргыз Республикасы үчүн 1 миллиард акш долларынан ашык суммадагы финансылык жардамдарды аныктоо маанилүү деп эсептейбиз. Бул Кыргызстандын мындан аркы экономикалык өнүгүүсүнө жана мындай жеңил калкынын турмушун жакшыртууга көмөк болот деп эсептейм. Сиз жиберип жаткан миссиянын келишин чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Урматтуу доктор Мухаммед Аль Жасер мырза, анда эмесе сөз сизде. Шукран жазира. Урматтуу президент мырза, ушул Сауд Араб падышалыгына келип, ушул абдан маанилүү иш-чарага келип катышайын деп турасыз. Ошол сиздин тыгыз графигиңизге, убактыңыздын тардыгына карабастан мен мага ушул жолугушууга бөлгөн убактыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу президент мырза, ушул сиздин жана башка Орто Азиянын президенттеринин, булуңдагы араб өлкөлөрүнүн падышаларынын, элдерлеринин катышуусунда саммит өткөн жатат. Ошого биз бул жакшылыктын башаты болсун деп тилейбиз. Урматтуу президент мырза, өзүңүзгө белгилүү болгондой, Ислам өнүктүрүү банкы 50 жыл мурда түзүлгөн, 50 жылдан бери ошол биздин элдердин ортосундагы мындай өз ара кызматташууну, экономикалык жана башка бири бирибизге колдоо көрсөтүү боюнча атайын ошол үчүн түзүлгөн. Урматтуу президент мырза, биз ошол Кыргыз Республикасы менен иштешкенге, кызматташуубузга абдан сыймыктанабыз. Азыркы учурда 75 проекттин тегерегинде 470 миллион долларлык акча каражаттары сарпталган. Азыркы учурда мисалы 23 проект ишке ашып жатат. 230 миллион доллар көлөмдөгү проекттер. Эми калгандарын болсо, Кудай буйрса, сиз айтып өткөн ушул миссия барган учурда дагы иштер жаттууланат. Урматтуу президент мырза, биздин техникалык топтор ошол Кыргызстандын биздин техникалык топтору боюнча ошо MCPS деп коет, ошол эки тараптуу мамилелердин келишимдери боюнча, анын алкагында проекттерди, керектүү проекттерди алкагы боюнча иштерди жүргүзгөн. Урматтуу президент мырза, ошол буюрса, мен дагы сиз сыяктуу абдан күтүп атам ошо биздин миссиянын Кыргызстанга барышын. Ал миссиянын иши, жумушу ошол Кыргызстан зыяратка алкагында жаңы проекттерди карап чыгат. Ошондой эле кечигип жаткан проекттерди да карашат, ошонун үстүнө иштешет. Анан эгерде мүмкүн болсо, ошол проектте кечигип жаткан проекттердин кайсынысы балким жоюлуш керек болот, же болбосо тескерисинче аны тездетишибиз керек болот. Анан өзүңүз билесиз, эзде эл тездетүүнү күтөт, проекттердин тезирээк ишке ашышын күтөт. Ошон үчүн мүмкүн болсо, ошол биз бардык жумуш аракетибизди жумшап, ошол проекттерди тезинен аткарсак жакшы болот. Урматтуу президент мырза, ошол кээ бир биздин проекттер процедурасы ишке бүтөйүн деп калды. Процедурасы, мисалы жана Менин үйүм долбооруна биз уже процедураны аяктап атабыз. Андан тышкары Камбар ата ГЭСти куруу боюнча консультативдик иштери боюнча биз ошол этаптары жакындап калды. Акыркы этаптарда азыркы учурда. Ошон үчүн мен үмүттөнөм, буюрса ошол үйлөрдүн миссиясы Кыргызстанга барган учурда ошол маселелерди, ошол проекттерди талкууланат.
урматтуу президент мырза, биз өзүбүздүн мындай чын жүрөктөн ниетибизди ИБРдин ошо ИБРдин жетекчилигинин ушул Кыргызстандагы проекттер тезирээк ишке ашып кетсе деген биз өзүбүз умтулабыз. Биз ошону өзүбүз абдан каалайбыз. Анан ошол мындай проекттерди ашып аткан болсо ошону тезинен аткарып бүтүп, анан жакын жаңы проекттерди ишке ашырып баштаса, жаңы проекттерге киришсек дагы жакшы болот. أسرع وقت ممكن والبدء بمشاريع جديدة أيضا يستفيد منها إخواننا وأخواتنا في كыргызстан. Рахмат. Сиз жогоруда белгилеп өткөндөй ошо биздин өлкөлөр менен ошо булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортосундагы бүгүнкү биринчи саммит бул эң жакшы окуя болуп жатат. Биз бул үчүн терең кубануу менен ушул жерге келдик. Анткени биздин эки ошо өлкөлөрдүн ортосун маданият жагы, динибиз бир, дилибиз бир жагы байланышып турат. Биз муну илгертеден бери эле эңсеп келгенбиз. Ушул эки чөлкөн бири-бири менен катташып турса, абдан баягы бири-бирибизге саясий жактан болобу, экономикалык кызматташтык жактан болобу жардамы тиет деп ойлочу элем.